Assalamu alaikum жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен ар бир айым колдонуучу күндөлүк жана да көп колдонсо боло турган табигый болгон прокладканы тиккенди үйрөнөбүз. Анда эмесе тигип бычканды үйрөнөбүз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуз. Биринчи бизге керектелүүчү каражаттар бул түз тигүүчү машинкабыз керек, жана да кайчы, кездеме алганда айта кетчү, сөзсүз түрдө хыбы кездемесин, пахтадан жасалып тогулган кездемени алыңыздар. Эгерде синтетика аралашкан кездеме алып алсаңыздар кийин мындай аллергия козгошу да мүмкүн, эми жакпашы да мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче эмес, сөзсүз түрдө хыбы кездемесинен алып тигиңиздер. Өзүңүздөр колдонсоңуздар да, башкага эгер тигип бере турган болсоңуз да, сөзсүз түрдө хыбы кездемесинен тигиңиздер. Жана да бизге А4 форматында кагаз же болбосо тетраддын ортосунан клетка кагаз барактан алып, 2 барак, ошого лекаласын жасаганды үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Мынакей көрүүчүлөр, сиздер жакындаштырып ушул өлчөмдөрдү сиздер азыр скриншот кылып видеодон мындай неме алсаңыздар да болот. Мен түшүндүрө кетейин бир сыйра үстүнөн. Биринчи узунун 20 сантиметр кылып чийип алабыз. Андан соң мунун так ортосун таап аласыздар дагы сызгычтын жардамы менен. Так ортосун таап алгандан кийин анын ортосунан бөлөсүздөр, узун сызасыздар дагы. Эки жагы 21 сантиметр болуш керек. Мындай өлчөгөнүбүздө 21 болуш керек. Ошондо бул жагы 10,5, бул жагы 10,5, ошондо экөөнү кошкондо 21 сантиметр болуш керек. Андан кийин бул туурасы 8 сантиметр, бул жагы 4 кошкондо 8 сантиметр болот. Ал эми ушул центри табылган, билесиздер, ортосу. Бул жердин кулактарын чийип алабыз. Кулагыбыздын узундугу 5 сантиметр. Мынакей. Ал эми ногул жери болсо, туурасы болсо, узуну, бул жактагы узундугу, бул жагы 4, бул жагы 4 сантиметр. Ошондо 8 сантиметр болот общий. Анан муну биз 5 сантиметр болуп бүткөн жерибизге бул жерден бул жака кылып чийип алабыз. Мындагы сызгычтын жардамында чийип аласыздар. Жана да ушинтип чийип алгандан соң мындай кылып өзүңүздөрдүн каалооңуздардай кылып, мындай кааласаңыздар ушу 3 бурчтук боюнча эле чийип алсаңыздар болот, же болбосо бул жерден 1 сантиметр бул жака кылып туруп мындай сүйрөө кылсаңыздар болот. Мен сүйрөө кылганмын. Жана да бул бүткөн жери, эки бүткөн жери, бул жеринен дагы мындай тегерек кылып, эгерде сиздерде канцелярский баягындай сызгычтарыңыздар болсо, эгерде ошол менен мындай овальный же болбосо тегерек болгон ушундай чоңураак нерсе менен мындай кылып буюм менен сүйрөө кылып алсаңыздар болот. Бул не дегенде, эгер төрпүштөк кылсаңыздар мындай копол болуп калат экен. Ошондуктан мен сүйрөө кылдым. Андан соң бул 2 бөлүктөн турат прокладкаларыбыз. Сырткы бөлүгү бул, ал эми бул жагы ички бөлүгү, ичиндегиси. Ичиндеги бөлүгү болсо, бул дал эле ушул сырткы бөлүгүнөн эле бир аз эле кичирейтип коесуздар. Мисалы үчүн бул жерде узундугу 20 болсо, анан бунда 19 сантиметр кылып чийип аласыздар. Муну так ортосун таап, мындай бул жака туурасына сызасыздар дагы, бул туурасын 7 сантиметр кыласыздар. Бул жагы 3,5, бул жагы 3,5. Ушундай кылып, кийин бул жагын деле ушу тегерек болгон буюм менен мындай кылып чийип аласыздар, сүйрөө кылып. Андан соң бул 2 жери турат го. Ушул жерин чийбей кетипмин. Бул жагын дагы 1 сантиметрден кичирээк мындай белин ичкертип коебуз. Мындай кылып ичкериге
0,5 эки чекесинен аласыздар дагы. Дайрак бир 3 сантиметр, бул жагына да 3 сантиметр. Бул жагына да 3. Бул жагына да 3 кылып туруп. Ушундай кылып чийип аласыздар. Муну кийин өзүңүздөр ручка менен эле мындай кылып 3 бурчтук кылбастан белин мындай сүйрөтүп эме кылып коебуз. Анан бул жагын дагы оңдой кетебиз. Мынакей. Ушундай кылып сүйрүү кылып коесуздар. Мынакей. Ушуну дал ушундай кылып туруп кыркып аласыздар дагы. Кеземенин үстүнө коюп бычып аласыздар. Эгерде мындай сызып олтурбайм десеңиздер, эринчек болсоңуздар, анда сиздерге дагы бир кеңешим деп айтайын же сунушум дейинби. Кыскасы, өзүңүздөр колдонгон баягындай жука болгон прокладкаңызды аласыздар дагы, мындай кайсы компанияныкы болот, өзүңүздөргө ыңгайлуу болгон прокладканы алып туруп, ошону эле кеземенин үстүнө коюп бастырып тиксеңиздер да болот. Анда эмесе бычып алсак. Мынакей көрүүчүлөр, мен бычып алдым. Бул сырткы бөлүгү, бул болсо ички бөлүгү. Мен ички бөлүгүн 2 кабат эле кылдым. Ошондо сырткы бөлүгү менен 4 кабат болот. Бул кездеме болсо муслиновый кездеме, хыбык 100% пахтадан турат. Ошондой эле бул мамазия кездемеси, бул да пахтадан турат, билесиздер. Жана да менде муслиновый кездемеси аз эле болгондуктан ошого байланыштуу бул мамазия кездемесин ички бөлүгүнө колдондум. Муну аласыздар да, биринчи сырткы бөлүгүн, мынакей. Бул сырт жагы, билесиздер, сырт жагын бетме бет коесуздар. Ушундай коюп алган соң, бул ички бөлүгүн алабыз дагы. Мен сырткы жагын ушундай кылып бетме бет кылып, андан кийин мындай акырындык менен ушундай кылып коюп алабыз. Эми муну биз айландырып, бул жерден 0,5 сантиметр аралыгында тийип чыгабыз, айландырып. Жана да бул жеринен, кааласаңыздар, бул жеринен 3 сантиметр калтырып кетесиздер тикпестен. Ийип бүтүргөн жериңиздерге сөзсүз закрепка берип кетиңиздер. Оодарганда мына калтырган жериңер чоңоюп кетет. Ошондуктан тигип бүткөн жериңизге закрепка бериңиз и баштаган жериңизге сөзсүз закрепка берип, айландырып, кулактарын дагы мындай сүйрөө кылып, аккуратный кылып тийип чыгыңыздар. Азыр мен тийип чыгайын. Мынакей, башталган жерибизге закрепка беребиз. Жана айландырып, чийим үзүлүп кетти. Антип акырындык менен, эгерде сиздер да муслиновый кездемеден тийип жатсаңыздар, өтө чойбостон, тартпастан тийиңиздер. Жана да шагыңарды, мына шагты 0 жерден кичирейтип чоңойтот. Мен азыр 3кө койдум. 3,5 келип калыптыр. Мынакей. 3кө коюп, кичинекей тигүү менен тийип чыгабыз. И нонун үстүнөн дагы 0,1 строчка менен берсеңиздер, кийин оодарганыңызда эме болуп кетпейт, жылып кетпейт. Жана да но жерин дагы акырындык менен тийип кетиңиздер.
ушундай келебиз дагы 3 сантиметр. Мынакей. Бул жерге да закрепка беребиз. Мынакей. Бул жер тигилбеди, мынакей. Бул жактан көрсөтөйүн. Мынакей тигилбеген жери. Эми биз муну ушул жерден оодарып алабыз. Акырындык менен оодарыңыздар. Бул эгерде сиздерде муслиновый кездемеден тиксеңиздер, аябай бул мындай баягы марли сыяктуу кездеме болгондуктан жыртылып сөгүлүп кетиши мүмкүн. Кааласаңыздар кол ийне менен же болбосо машинка менен 0,1 строчка менен тигип чыгабыз. Азыр мен болсо 0,1 строчка менен тигип чыгам. Мынакей көрүүчүлөр, мен 0,1 строчка берип, жанагы үстүнөн мындай түз тигиш кылып айландырып, мындай кооздоп тигип койдум. Кааласаңыздар сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздардай кылып тигсеңиздер болот. Жанада эң акыркы ишибиз биздин бул жерге топчу же кнопка басышыбыз керек. Мен топчунун ордуна кнопка эле басайын деп атам азыр. Жанада эгерде сиздерде петля топчу өткөрө турган машинкаңыздар жок болсо, ал боюнча видео чыгаргам, менин каналымдан көрсөңүздөр болот. Жанада ушундай кылып 0 жерге топчусун кадап туруп колдоно берсеңиздер болот. Жанада эгерде мындай ушул менен мындай кандай десем, бизнес кыламын десеңиздер, эгерде кнопка алып алыңыздар дейт элем. Аябай кнопка мындай ыңгайлуу дагы, көп убактыңыздарды да албайт. Ошол менен айымдар, сиздерге баардык көрүүчүлөр, сиздерге пайдалуу болду деген ойдомун. Жанагындай сөзсүз тигип колдонуңуздар, жок дегенде ушул күндөлүк колдонулуучу прокладкаңыздарды табигый прокладкаларга алмаштырып алыңыздар. Жанада эгерде айыз келгенде колдонулуучу прокладка тигүүнү кааласаңыздар, баягы өлчөмдөрдүн эле бул жагына узартасыздар, узундугун узун кылып туруп эле 4 сантиметр, ылдыйына 4 сантиметр кошосуздар и ичилигин дагы ушундай кылып узартып коесуздар. Бул жактарына тийбейсиздер. Жанада ички бөлүгүн өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша калыңдыгын 4 кабат же 3 кабат кылып тиксеңиздер болот. Ушул менен видеобуз аякталды деп айтамын. Жанада видео сиздерге пайдалуу болду деп ойдомун. Жанада биздин каналыбызда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, бизди жоготуп албоо үчүн биздин каналга каттала кетиңиз. Жакын инсандарыңызга жөнөтүп коюуну унутпаңыз. Ошондой эле кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.